Биз ушул Баткен областынын Көк Таш айылында келдик. Бул жерде ушул Зайнеддин аганын үйүнө кечинде чек ара чырында ок атылган. Бул октун издери. Үйүңүздөн эч нерсе уурдалган эмеспи? Карап чыктыңызбы? Караган жок, бирелер мына жашап аткан үйүмө кирдим, жакшы, анан баягы күлүш жок, ача албайм да. Күлүчүңүз. Баягы Кудайдын жакшылыгы, ок чечип кетпеш, бирок күйбөй калганга Кудайга шүгүр. Бул жактарга дагы мына бул жерлерге октор атылган. Анан азыр өзү айтып атат, мына ушул айнектин чекесинен ок тешип, үйгө чейин кирип, Кудайга шүгүр, үйүм өрттөнбөй калды деп сүйүнүп отурган чагы. Бир жагынан болсо, бирок мына ушундай көп ок атылган. Бактыга жараша үй бүлөсү бул жактан качып чыгып кетүүгө, Баткен шаарына карай жөнөөгө жетишкен. Түнү менен 4 саат жол жүрүп, 2 саат подвалда калып, бир жерде бекинип, Баткен шаарына жетип барышып, баш калкалашкан. Азыр эле ушул Баткен Көк Таш айылынын башка тургундарынан дагы интервью алдык. Эми дасторконду жайып ужинге отурганда ок атылып баштап, араңдан качып кутулдук деп айтып беришти. Ушул эле үйдүн коңшусу мал сарайы толугу менен өрттөнүп кеткен. Ичинде ошол 3 уй, 1 кой кошо өрттөнүп кетиптир. Баткен областынын Көк Таш айылы. Ушул жерден кичине жүргөндө эле ушул 4 көчө. Азыр бул айылда жаш балдар, аялдар калган эмес, эркектер гана калган. Алар көп тургундар эвакуацияланган Баткен шаарына. Азыр ушул мен турган мал сарай ичинде мал жандыктар менен өрттөнүп кеткен. Сарага гранатомет түшкөн. Ичинде 3 бодомал торпок калыптыр. Аркым ажап кеткенден кийин үйгө кирип чай ичип отурсак башталды эле. Ок менелер чыкты, анан мен үйдө нерелер бар эле, кызым бар эле, бала чакам менен ошо алып чыгып эле кеттик эле. Ошол балдар менен зорго качып чыгып кеттик. Анан 2 гранатомет менен атканбы, не менен аткан, 3 сыйыр, 1 торпок бар эле, барды. Огул кашек менен күйүп калыптыр. 3 бодомал, 1 торпок болгон, э? Падалардан породный желим жетип калган падалар эле. Бооз эле. Новаз эле торпок. Бооз уй болчу. Эми сиздин үй бүлөңүздүн жалгыз эле немеси ушул болчу да, кирешеси ошондо. Биз ушу жерибиз ham жок, ушу 15 соток жер. Ушу мал мененбиз да, башка эч тыканчы кыла турган жер ham жок. Ошондо сиздин сарайыңызга гранатомет келип түшкөнбү же кандай деп болот? Гранатомет түшкөнбү, билем, үстү кашек эле, ушу гранатомет түшкөнбү же миномет түшкөнбү билбедим да. Биз ham бала чаканы алып чыгып кеттим эле качып. Бала чакаларыңыз тынчпы, коркуп калышпадыбы? Алардын абалы кандай? Жок, алар эмди неме болгондо неме болуп кетти, нере бала чака нерелер машинага ыйлай эмди кылсам алдалап салдап алып кеттик да.